Asman meni jeringin bir özündöy görüngön, ayın meni gününgdün bir özündöy görüngön. Aldıgaның kara jer şerliginde görüngön, bul alanda bul manas kendiginde görüngön. Kıçırı menden balgıllap, kırgıl baştap barısı, kırık çoronun barısı. Айкөл Манас Баатырдың баянында, айтылып бүткүс аянында, баатырлардын даңқы чыккан аягында кереметтүү сөздөр болгон. Кыраандардын, эрлердин, ад үйнө кеткен шерлердин, баатырлардын баяны аңыз кеп болуп, аян болуп, кийинки биздей урпактарга чейин жетип келген аян болуп, мындан нарыдагы урпакка уланаар сөз болсун деп Манас баянын айтып келген. Бүгүн сиздерге Үзөктөй калпак эр шуту жөнүндө азын олак баян кылмакчыбыз. Бул Үзөктөй калпак эр шуту деген сөз өзүнүн аты Шуту болгон. Саякбай Каралаевдин айткан варианты боюнча бул Англия эр кулу деп айтылат. Эми бул ушул Манас Баатырга чоро болуп келгенде атсыз келген чорого аркар аяк жезбилек ат мыктысын мингизди дейт. Тонсуз келген чорого тон мыктысын кийгизди. Үйсүз келген чорого үй мыктысын бергизди деп сүрөттөлөт. Мына ошентип Манасты башпааналап келген баатыр хандар Манас Баатырга келгенде таарынсаң таласка бар деген сөз ушундан калган деп айтылат. Манаска чоро болуп келген Шуту кыргыздын наркы менен салтын жактырып, көтөрүп турган баркын жактырып, Манастан калган баш кийимди чечпей жүрөйүн, ала тоодой бийик кылып алып жүрөйүн деп башына чоң калпак кийип жүргөн экен. Үзөктөй калпак эр шуту деп ошодон аталып калган экен. Бул үзүк деген сөз бооз үйдүн үстүнө жабылган кадимки кийизи. Мына ошондо башынан чечпей кадимки эр шуту алып жүргөн экен. Эми дагы бир окуясына сар эсеп салып көрө турган болсок, 40 чоронун баарын чогултуп хан өргөдө Кабылан Баатыр хан кошой айгулагы калкандай батасы элдип айткан акыл тапкан кайыптан Кабылан кошой олуяң кадимки кепти салып, кепке канып, бабалардан калган улуу сөздү ортого салып кыраандарга көп нерсени айтып турганда, ошондо 40 чорого мындай деп кабарлайт экен. Агылайын 40 чоро. Бул кыргыз бабабыз уйкучу болгон экен. Уктап калган экен. Ошондо жер бөлүштүргөндө, улуу жаратканыбыз жер бөлүштүргөндө бардык адамдар жерди алып кеткен кезде баягы уйкусунан чоо-чоо ойгонгон кыргыз Кудай Тааламдын астына барып, мага жер калган жокпу дегенде, баягы Кудай Таалам бир кебиң менен демиңди жакшы көргөн кыргыз элең, эми сага жер бербесем болбостур. Мына катылган жерим бар эле деп, мына биз отурган ушул ала тоо бурчун бейиштен кесип бизге берген экен белек кылып. Деп бардыгын кошой бабабыз жайкап сүйлөп турганда, ары жактан сөз тапкы чээрсирек дагы кепти айтты дейт. Кошой ата, бул кыргыз болсо, ушу Шутудай болсо керек, деп. Бардыгы кыраан катты күлүп, эмнеге анттың деп кошой ата сураса, анда дейт, ары жакты караса, чет жакта баары кызуу сөзгө кирип, кызуу сөздү угуп, кадимки хан кошойдун санжыра санаатын угуп, балкып, баары сөзгө чалкып турса, сөз менен өз менен да иши жок. Шуту Үзөктөй калпак Шуту бетин жаап коюп, керегеге сүйөнүп, коңурукту коштартып уктап аткан экен. Ошондо баары кыраан катты күлүп, баягы эр Шутуну караганда, эр Шуту баягы жабыла күлгөн, доо болгон күлкүдөн ойгонуп кетип караса дейт, кыргыз сендей болгон экен. Жер бөлүшкөндө сага окшоп калпагын бетине жаап уктап калган экен деп кыраан катты күлүшкөн экен. Мынакей, кыраан кырчоронун ичинде Манас Баатырдын кырчоросунун бири эр Шутунун азын олак баяны ушундайча баяндалып келген.